8-bölüm. Ошондо Теңир Мусага мындай деди. Аарунга мындай деп айт. Ал чырактандын үстүндөгү 7 чыракты күйгүзгөндө, чырак чырактандын алды жагына жарык берип тургудай болсун. Теңир Мусага кандай буйруса, Аарун ошондой кылды. Чырактандын үстүндөгү 7 чыракты чырактандын алды жагына жарык берип тургудай кылып күйгүздү. Чырактан өзөгүнөн баштап гүлдөрүнө чейин алтындан чегилип жасалган. Ал чырактанды Теңирдин Мусага көрсөткөн үлгүсү боюнча жасаган. Теңир Мусага дагы мындай деди. Исраил уулдарынын арасынан лебилерди бөлүп алып, аларды ыйыкта. Аларды мындай кылып ыйыкта. Аларга ыйыктоочу суудан чач. Алар денесиндеги түктөрүн устара менен кырып, кийимдерин жуушсун. Ошондо таза болушат. Анан бир букачар буудай унунан зайтун майы кошулуп жасалган нан курмандыгын, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка дагы бир букачар алып келишсин. Анан лебилерди жыйын чатырынын алдына алып келип, Исраил уулдарынын бүт жамаатын чогулт. Анан лебилерди Теңирдин алдына алып кел. Исраил уулдары колдорун лебилердин башына коюшсун. Аарун болсо Исраил уулдарынын арасынан бөлүнүп алынган лебилерди Теңирдин алдында кызмат кылуу үчүн Теңирге арнасын. Лебилер болсо колдорун букачарлардын башына коюшсун. Анан букачарлардын бирин күнөө үчүн курмандыкка чал. Лебилерди күнөөсүнөн тазалоо үчүн экинчисин Теңирге арнап, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка чал. Анан лебилерди Аарундун алдына, анын уулдарынын алдына коюп, аларды Теңирге арна. Ошентип лебилер меники болуш үчүн лебилерди Исраилдан бөлүп ал. Сен аларды ыйыктап мага арнагандан кийин гана алар жыйын чатырына кызмат кылуу үчүн киришет. Анткени Исраил уулдарынын ичинен алар мага берилген. Мен аларды Исраил уулдарынын бардык тун уулдарынын ордуна өзүм алдым. Анткени Исраил уулдарынын тун уулдары малдарынын биринчи төлү меники. Мисир жериндеги бардык туңгуштарды өлтүргөн күнү мен аларды өзүмө бөлүп алгам. Ошондо Исраил уулдарынын бардык тун уулдарынын ордуна лебилерди алгам. Мен Исраил уулдарынын ичинен лебилерди Аарундун жана анын уулдарынын карамагына бердим. Аларды Исраил уулдары үчүн жыйын чатырында кызмат кылууга жана Исраил уулдары жыйын чатырына кирип өлүп калбаш үчүн Исраил уулдарын кайтарып турууга дайындадым. Муса менен Аарун жана Исраил уулдарынын бүт жамааты лебилерди дал ошондой кылышты. Теңир Мусага лебилер тууралуу кандай буйруса, Исраил уулдары лебилерди ошондой кылышты. Ошентип лебилер тазаланышты, кийимдерин жуушту. Алар таза болуш үчүн Аарун аларды тазалады. Аарун аларды Теңирге арнады. Ошондон кийин гана лебилер Аарундун жана анын уулдарынын алдында жыйын чатырында кызмат кылуу үчүн киришти. Теңир лебилер тууралуу Мусага кандай буйруса, алар так ошондой кылышты. Теңир Мусага дагы мындай деди. Лебилер тууралуу мыйзам мындай: 25 жана андан жогорку жаштагы леби жыйын чатырында кызмат кылсын. Ал эми 50 жашка чыкканда кызмат кылуусун токтотсун. Андан ары иштебесин. Андан ары алар жыйын чатырын кайтарып, бир туугандарына жардам беришсин. Бирок иштешпесин. Лебилер ушундай кылышсын. 43 забур. Ырчылар тобунун башчысына Корактын уулдарынын үйрөтүүсү. Кудай, сенин мурунку заманда ата-бабаларыбыздын убагында эмне кылганыңды бизге ата-бабаларыбыз айтып беришкен. Биз өз кулагыбыз менен укканбыз. Сен өз колуң менен элдерди жок кылып, ордуна аларды жайгаштырдың. Урууларды талкалап, кууп чыгардың. Анткени алар жерге өз кылычы менен ээ болушкан жок. Аларды өздөрүнүн күчү куткарган жок. Тескерисинче аларды сенин оң колуң, сенин күчүң, сенин жүзүңдүн жарыгы куткарды. Анткени сен аларга ырайым кылдың. Кудай, менин падышам, сен ошол эле Кудайсың. Жакыпты куткар. Биз сени менен душмандарыбызды мүйүзүбүз менен сүзөбүз. Сенин ысымың менен бизге каршы чыккандарды бутубуз менен тебелейбиз. Анткени мен өзүмдүн жаамада таянбайм, мени кылычым да куткарбайт. Бирок сен бизди душмандарыбыздан куткарасың, бизди жек көргөндөрдү маскара кыласың. Кудайды күн сайын мактайбыз, сенин ысымыңды түбөлүк даңктайбыз. Бирок сен азыр бизди таштап койдуң, уятка калтырдың. Биздин аскерлер менен бирге чыкпай жатасың. Бизди душмандарыбыздан качууга мажбур кылдың. Бизди жек көргөндөр бизди талап тоноп жатышат. Бизди койлордой кылып жеш үчүн салып бердиң. Бизди элдер арасына чачып жибердиң. Өз элиңди эч кандай кирешесиз сатып жибердиң. Анын баасын көтөрбөдүң. Бизди коңшуларыбызга шылдың кылганга салып бердиң. Тегерегибизде жашагандарга күлкү кылганга, кордотконго салып бердиң. Сен бизди эл арасында ылакап кылдың. Бөтөн элдер баштарын чайкап, бизди күлкү кылышат. Күн сайын маскара болом. Уялганымдан бетим кызарат. Кордоочулар менен ушакчылардын сөздөрүнөн, душмандарым менен өч алуучулардын көздөрүнөн уялганымдан бетим кызарат.
Ушунун баары башыбызга түштү. Бирок биз сени унуткан жокпуз. Сенин келишимиңди бузган жокпуз. Жүрөгүбүз артка бурулган жок. Буттарыбыз сенин жолуңдан чыккан жок. Сен бизди ажыдаарлар жашаган жерде талкалаганда да, бизге ажал сөлөкөтүн каптатканда да биз анткен жокпуз. Эгерде биз өз Кудайыбыздын атын унутуп койсок, колубузду башка кудайга сунсак, анда Кудай бизди ушул үчүн жазалабай коймок беле. Анткени ал жүрөктө жаткан сырларды билет. Бирок сен үчүн бизди күн сайын өлтүрүшөт. Бизди союла турган койлордой көрүшөт. Ордуңан тур Теңир. Эмнеге уктап жатасың? Ойгон, бизден биротоло баш тартпа. Эмне үчүн сен бизден өз жүзүңдү жашырып жатасың? Эмне үчүн биздин кайгыбызды, эзилгенибизди унутуп жатасың? Анткени биздин жаныбыз топурактай тебеленди. Ичибиз топуракка жабышып калды. Бизге жардамга кел. Өз ырайымың үчүн бизди куткар. 6-бөлүм. Аялдын сулуусу сүйгөн жигитин кайда кетти? Сенин сүйгөнүң кай тарапка багыт алды? Биз сени менен кошо издейли. Менин сүйгөн жигитим өзүнүн койлорун баг ичинде кайтарыш үчүн, лилия гүлдөрүн териш үчүн өзүнүн багына, жыпар жыттуу гүлзарына кетти. Мен сүйгөн жигитиме таандыкмын, ал мага таандык, ал лилия гүлдөрүнүн арасында кой кайтарып жүрөт. Сүйгөн кызым, Тирсасым ал сулуусуң, Иерусалимдей татынасың, туу көтөргөн кошуундай сүрдүүсүң. Менден көзүңдү ал, анткени көздөрүң мени толкундантып жатат. Чачың Гилат тоосунан түшүп келе жаткан эчкилердей, тиштериң суудан чыгып келе жаткан койлордой, алардын ар биринин эгиз козулары бар, алардын арасында кысыр калганы жок. Тармал чачыңдын астындагы эки бетиң экиге бөлүнгөн анардай, 60 ханыша, 80 күң аял, сан жеткиз кыз бар. Бирок менин көгүчкөнүм таптазам, теңдеши жок кыз. Ал энесинин жалгыз кызы, төрөгөн энесинин эң сүйүктүү кызы. Кыздар аны көрүп макташты, ханышалар жана күң аялдар аны даңкташты. Таң нурундай жаркыраган, ай сыяктуу суйкайган, күн сыяктуу жарык, туу көтөргөн кошуундай сүрдүү. Бул ким? Мен өрөөндөгү бакдарактардын көгөргөнүн көрөйүн деп, жүзүм сабагы бүчүралды бекен, анар гүлдөдү бекен деп, жаңгак багына келдим. Элимдин атактуу адамдарынын арабаларына жаным мени кантип алып барганын билбейм. 6-бөлүм. Ошондуктан Машаяк жөнүндөгү окутуунун алгачкы негиздерине токтоло бербей, өлүк иштер үчүн тобо кылуу, Кудайга ишенүү, чөмүлдүрүүлөр, кол коюу, өлгөндөрдүн тирилиши жана түбөлүк сот жөнүндөгү алгачкы түшүнүктөргө кайра кайрыла бербей, жеткилең болууга умтулалы. Кудай кааласа, муну да кылабыз. Бир кезде чындыкты билген, асман белегинен даам таткан, ыйык рухка үлүштөш болгон, Кудайдын жакшы сөзүнүн жана келечектеги замандын кудуретинин даамын таткан адамдар ишенимден четтеп кетишсе, аларды кайрадан тобо кылдыруу аркылуу баштапкы абалына келтирүү мүмкүн эмес. Анткени алар ушинтүү менен Кудай уулун кайрадан айкаш жыгачка керип, жаманатты кылышууда. Жамгыр менен көп жолу сугарылып, дыйкандарга өз түшүмүн берген жер Кудайдан бата алат. Ал эми төө тикен менен коко тикенди өстүргөн жер жараксыз, каргышка кала турган, акыры өрттөлө турган жер. Сүйүктүүлөрүм, ушинтип айтканыбыз менен силердин абалыңар мындан жакшыраак экенине жана куткарылууну бекем тутуп жүргөнүңөргө ишенебиз. Анткени Кудай адилетсиз эмес. Ал силердин эмгегиңерди жана анын ысымы үчүн ыйыктарга көрсөткөн сүйүүңөрдү, аларга кылган жана кылып жаткан кызматыңарды унутпайт. Толук үмүткө ээ болуш үчүн ар бириңердин аягына чейин ушундай аракет кылышыңарды каалайбыз. Жалкоолонбогула, убадаланганды ишеними жана чыдамдуулугу менен мурастагандардан үлгү алгыла. Кудай Ибрайымга убада бергенде өзүнөн жогору эч ким жок болгондуктан өзү менен ант берип мындай деген: сага батамды мол берем, сенин тукумуңду көбөйткөндөн көбөйтөм. Ибрайым чыдамдуулук менен күтүп, убадаланганга ээ болду. Адамдар жогорку нерсе менен ант беришет. Ант айтылган сөздү бекемдеп, талаш тартышты токтотот. Ошол сыяктуу эле Кудай да убадалангандын мураскорлоруна өз эркинин өзгөрбөстүгүн ачыгыраак көрсөткүсү келгендиктен убадасын ант менен бекемдеди. Баш баанек тапкан жана алдыбыздагы үмүттү карманган биз Кудайдын калп айтууга мүмкүн болбогон өзгөргүс эки нерсеси убадасы жана анты менен сооронушубуз үчүн ошондой кылды. Биздин жаныбыз үчүн кеменин оор кайырмак темириндей бекем жана ишенимдүү болгон ал үмүт көшөгөнүн артына өтө алат. Иса түбөлүккө Малкиседек даражасындагы башкы ыйык кызмат кылуучу болуп, ошол жерге бизден мурун биз үчүн кирди.